Ал кыргыз дастандарынын эң байыркыларынын бири. Түрктөш элдердин көбүндө кездешкен баатырдык дастан. Эр төштүк кенже дастаны. 2024-жылы ноябрь айында Эр төштүк комиксинин биринчи бөлүмү жарыяланды. Сүрөттөрү кооз, каармандары болсо эстен кеткис кылым тартылган. Бирок бир топ көйгөйлөрү бар. Биринчиден сюжетин кайталап коёюлу. Эр төштүк комиксинин оригиналдуу дастанды кайталап жатат. Элеманбай тууралуу биринчи баштап баяндайт, анын уулдары, анын байлыгы, анан Элеманбайдын байлыгынан айрылышы, Кудайдан жардам сурагандыгы, ага болсо бала берилгендигини. Баланын аты Төштүк коюлат. Бала өз агаларын издеп барып Бектөрөгө жолугат. Бери кыз Бектөрө менен 7 күн болот. Төштүк үйгө кайтып атасынын үйлөнгүсү келгенин айтат. Элеман 9 кызды издеп чыгат. Бектөрөнү болсо жактырбайт. Агайханга жолугуп, анын 9 кызын алат. Төштүккө кенжеке тиет. Жолдо кенжеке менен Бектөрө жолугуп чатак чыгарышат. Жана ушинтип биринчи бөлүмү аяктайт. Эми сындаганда терс тараптарынан баштайлы. Менин оюм боюнча эң терс тарабы бул биринчи бөлүмдүн Төштүк тууралуу эмес, Элеман тууралуу болгондугу. Ооба, бул дастан менен шайкеш. Оригиналдуу чыгармада да башында Элеман тууралуу баяндайт. Бирок бул азыркы доорго туура келбейт деген ойдомун. Биринчи бөлүмдө биз Төштүк кандай адам экенин билбейбиз. Ал жөн эле бар. Бирок ошол эле учурда Элеманбай кандай болгондугу даана ачык көрдүк. Биринчи бөлүмдө Эр Төштүк эмес, сараң Элеманбай тууралуу болуп калыптыр. Суроо: бул 13-14 жаштагы жигитпи? Жер түбүнө түшүп чыккандай көрүнөт экен. Жанагы Семетейден алышкан окшойт. Эпосто Төштүктүн саякаты 13 жашында башталат. Ошол эле жашында бир нече кылым жашаган пери кыз менен жолугушуп, 7 күн 7 түн түшүнүп турам. Жаштарга бул жерлердин көрсөтпөй койгонубуз оң болот. Эми бир аз мактайлы. Сүрөт өтө жакшы тартылган. Араңыздарда сүрөтчүлөр же комикс күйрөмандары терс ойдо болушуңуздар мүмкүн. Эмне дегенде стилистикасы өтө жөнөкөй. Бирок ошол эле жөнөкөйлүгү өтө жакшы болуп турат. Каармандар дизайны. Бул көктөмдү карасаңыздар, чындап эле күч жана кудуреттин сезилип турат. Төштүк болсо 25-30 жаштагы болсо да дизайны жакшы. Бектөрө менен кенжеке да сулуу, келишкен каармандар. Мактоолор бүттү. Баяндоо жана диалогдор өтө жаман аткарылган. Билбейм, мүмкүн бул орусча болгондугунан болсо керек. Же биринчи текстти кыргызча жазып, Google котормочуга салып, сөзмө-сөз которулгандыгынан да болушу мүмкүн. Эмне кыргызча эле чыгарышпады? Эгер презентацияда болгон күнкү интервьюларды карасак, кыргызчасы чыгыш керек эле. Бирок дагы эле жок. Билбейм, автор кайсыл вариантты окуган, бирок мен окуган вариантта кичинекей бир аттар келишпей жатат. Мен окуган вариант бул Каргалаевдин варианты болчу. Автордун интервьюларында бул жөнүндө маалымат жок. Азырынча бир гана бөлүмү бар. Калгандары жөнүндө маалымат жок. Кыргызча контенттин көбөйүшүнө салым кошкуңуздар келсе, каналга аттаныңыздар, лайк басыңыздар жана комментарий калтырыңыздар. А мен болсо кийинки видео даярдаганы кеттим.